Ош шаардык мэриясында болгону 3 гана киреше алып келген мекеме бар. Анын бирөөсү Ош шаардык базары, экинчиси Ош шаардык машина базары, үчүнчүсү мына ушул МИК деген жанагы муниципалдык ипотекалык компания. Бул Кыргызстанда жок, уникалдуу бир ойлоп табуу болгон. Мына ушул компания азыр банкрот болуу абалында турат. Анткени Оштун мурунку мэри Жеңишбек Токторбаев мына ушул МИКтин үйлөрүн элге бекер таратып берип койгон. Ма деп. Жана 20 артистке берген. Мына кыздар силерге деп. Андан сырткары жана снос болгондорго таратып берген. Бирок анын дагы азыр маселесин чечпептир. Шаардык кеңештин бир токтомун чыгарып, ушуну берели дебептир. Же болбосо МИКти ушул үйдү куруп бүтсүн, элге таратып берели, сностордун оозун жабалы, МИКти банкрот кылалы деп дагы бир токтом чыгарган эмес. Өзү буйрук чыгарган эмес. Азыр эми таратып берип койгон. Таратып бергенине 1 жылга жакын убакыт болгон, 1 жылдан бери документин бербей жүргөн. Азыр эми ошол проблемалардын баардыгы топтолуп келип, бул азыркы мэрдин мойнуна жүк болуп турат. Азыркы мэр муну азыр чече албай турат. Муну эгерде ошол Жеңишбек Токторбаевдин почеркине салып чечип сала турган болсоң, МИК банкрот болот. А эгерде жок, банкрот кылбай, мекемени сактап калайын, баягы шаардык мэрияга киреше алып келип аткан мекемени сактап калайын дей турган болсо, анда булардын акчасын алыш керек болот. Же акчасын бюджеттен төлөп бериш керек болот. Баягы биз сүйгөн, биз жакшы көргөн, мындай кылып аткан, мындай кылып жанагы артист болуп аткан мэрдин кылган ишинин бирөөсү ушул. Оштун мурунку мэри Жеңиш Токторбаев элдин баардыгын мошенник деп урушканды жакшы көрчү эле. Бул мошенниктин имаратын бузгула. Бул сен мошенник, муну чыгарбагыла дечү. Бирок көрсө чыныгы мошенник өзү окшойт. Себеби мындан караңыздар. Мына ушул Аскар Шакиров көчөсүндөгү ушул жерди бир эмес 3 жолу снос кылыптыр. Башта 3 метр кылыптыр, анан 1,5 метр кылыптыр, анан баардыгын кылыптыр. Ошондо бул жерде 5 үй бүлө жашачу экен. 5 үй бүлөнүн баардыгын көчүрүптүр. Көчүрөрдө муну снос кыларда булардын документин жокко чыгарбаптыр. Анан көчүрүп башка баягы МИКтин үйүнөн үй бериптир. Бирок анын дагы документин буларга бербептир. Анан буларды көчүрүп бүткөндөн кийин, буларды бул жерден кетиргенден кийин бош калган жерди дагы бир ишкерге сатыптыр. Мына ал деп. Бирок ага да документ бербептир. Ошондо мошенник ким болот? Айтыңыздарчы.